Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурпейил Ашур кызы тааныштырам. 7-8 август күндөрү өлкөнүн тоолуу райондорунда күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирүү таратты. Маалыматка караганда, көпчүлүк аймактарда өтүп, күн күркүрөшү, айрым жерлерде жаан-чачын, катуу жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге жетиши күтүлөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги коопсуздук чараларды сактап, жергиликтүү калктын жана кемелердин, ишканалардын, уюмдардын күч каражаттарын тартуу менен арыктарды, суу өткөрүү түтүктөрүн жана ошондой эле дренаждык түйүндөрдү тазалоо иш-чараларын жүргүзүү зарыл экендигин эскертет. Баткенде бир аптада мас абалда автоунаа башкарган 18 айдоочу аныкталды. Баткен облусунун аймагында 31 июлдан 6 августка чейин жалпы 864 жол эрежесин бузуу фактысы аныкталды. Бул тууралуу Салам медиага жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн басма сөз катчысы Бектемир Мамытов билдирди. Мас абалында автоунаа башкаргандыгы үчүн 18 айдоочу, айдоочулук күбөлүгү жана автоунаага тийиштүү документтери жок унаа башкарганы үчүн 10 айдоочу, кыймылдын белгиленген ылдамдыгынан ашырып айдаган 226 айдоочу, алдыңкы айнегин мыйзамсыз караңгылаткан 3 айдоочу кармалып, жана башка ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 607 протокол толтурулган. Ал эми убактылуу токтотуучу айып короого 31 автоунаа токтотулган. Лейликте курал сактоонун эрежесин бузган 5 жаран эскертүү алды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка караганда, милиция Кулундай аймагынын 3 булак, Бешкент, Кайрагач, Эски Аучы, Максат Интернационал, Кулунду, Разаков айылдарындагы тургундардын каттоодо турган курал-жарактарын сактоо мөөнөттөрүн сактоо эрежелерин текшерип чыкты. Натыйжада каттоодо турган курал-жарактарын сактоо эрежелерин бузган 5 тургунга эскертүү берилди. Ошондой эле бир жаран мыйзамсыз сактап жүргөн сайсыз куралын өз ыктыяры менен милиция кызматкерлерине тапшырды. Баткендин өрүгү Чолпон Ата шаарында сатылууда. Чолпон Ата шаарынын Борбордук паркында Баткен өрүгүн саткан жай ачылды. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматы билдирди. Ага ылайык учурда Баткен берекеси чатырында экологиялык жактан таза, кургатылган өрүктөр сатылып жатат. Белгилей кетсек, өткөн жумада облустук бийлик Чолпон Ата шаарында Баткен өрүгүн саткан жай ачылаарын кабарлаган. Бул жайды уюштуруу үчүн Баткен жана Ысык көл облустарынын башчылары, ошондой эле Чолпон Ата шаарынын мэри макулдашышкан эле. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.